Расмий котормосу болуш керек сөзсүз түрдө. Берилбей калса керек, аны тактайбыз. Билбейм, эми сизде кимде бар? Менде расмий эмес которма. Мына расмий котормосу болсо бергиле анда. Тактап туруп беребиз. Такташ керек. Ушуну аппарат карасы эске алыңыздар. Мен көрүнгөн эле жана документ алып чыгып алып, просроченный убактысы өтүп кеткен, же болбосо расмий котормосу жок. Бул жерде мисалы азыр сиз боюнча Ташбаевич, бул биринчи маселени токтотсоңуз, биринчи маселе өттү. Биринчи маселеде объект субъект причина болду. Баткен окуясы болду. Ар кандай иштер болду. Биринчи маселе боюнча биз карап өттүк. Сиз утур айтып кайталабаңыз аны жөнчө. Жок, мен сизге бул жерде айтып турам, мындай үчүн мен артка кайтардым, мынча үчүн биз узарттык депчи. Сиз кирбейсиз, буга чейин айтпайсызбы? Биринчи маселе боюнча Баткен окуясы болду. Бир айдан бери балдар жатышты. Суранышты жетекчилик мага. Сүйүналда жылдырып туруңуз деди. Мен сизге айттым го кыргыз тилинде. Дагы кайталайм бул боюнча. Сүймөгөн жылда чеймосоңуз соразыз. Жок, мен сизге айтып атпайм. Эми Искендер Исмаиловичке сөз айтып атасыз, карабайсызбы депчи. А сиз да караңыз, сиз да комитет мүчөсү, эмнеге сиз карабайсыз? Бербейсиздер банда мыйзам. А эмнеге сизге ким сизге тоскоолдук кылат карабаганга? Жок, карап атабыз, берген катары. Жок, сизге ким тоскоолдук берди? Карабайсызбы? Карап айтпайсызбы? Мына келе бул же публикада хватит уже там. Эч ким жерге публика коюп отурган. А эмнеге анан туруп? Биринчи маселе сизге мен түшүндүрмө айттым. Мен ушу Баткен окуясын айтышым керек ушул жерде сизге. Жок, расмий кайрылуулар болгон деп бербейсиздерби расмий? 4 ай жүрдү Баткен окуя. Баткен окуясы 20-сынан бери берилди. Ага чейин. Азыр же жок. А муунан да расмий котормосун бериңиздер. Сурабайсыз, эмнеге сураган жоксуз? Мен ошо сурап атам азыр. А эмне ушул жерде сурап атасыз? Эмнеге буга чейин караган жоксуз? Тааныш керек болчу да бул жакта эмне? Таанышып чыгат. Сурайынчы. Сүйүналдыда берденчи сиз комментарий берген акысыз жок. Сиз бул жердечи төрагалыкты жакшылап алып барыңыз. Мыйзам чегинде, регламенттин чегинде алып барыңыз. Сиз менин сүйлөгөн укуганы, мен сиздин мандатыңызды, сиздин жанагыңыз менен келген эмесмин. Мени төрагалыкты кандай алып барып окутпаңыз сизчи. Биринчи регламентти төрагалыкты мен жакшы алып барамбы, алып барбаймбы, аны бардыгы башкалар баа беришет. Мен сизге айтып атам, биринчи маселе боюнча бүттү. Добуш бердиңиз, макул дедиңиз. А эмне себептен дагы көтөрүп атасыз деп атам. Азыр экинчи маселе боюнча. Экинчи маселе боюнча бериңиз, жооп берип атышат бул жакта, унчукпай туруп. Жооп берсе угайлы ошону. Анан буяк келип алып көрүнгөн депутаттар окутуп атасыз. Сиз эмне барган жоксуз, эмне барган жоксуз. Сиз комментарий бербеңиз. Сиз комментарий бербеңиз бирөөлөргөчү. Мен бербей эле сурап атам мен. Суроо бериңиз да болду. Өчүнчү болсо матайда бул жерде суроо басталат. Өчүнчү койдум жакын Жок, эч ким ойногон жок берди. Эч ким да өчүргөн жок берди. Мен өчүнчү болуп аттым, өчүргөн жокмун.